Министрлер келет, ант берет. Эгерде антымды бузган учурда кылмыш жоопкерчилигин мойну менен тартамын деп ант берип атпайбы? Анан качып кетип атат. Ушуларга аяосу жок, жазаланыш керек да. Бүт бардығын тыштап қойып кетіп қалыш, бұл үшін кечирилгис жаза болуш керек. Именно Жунус Шариевтин наказание болуш керек. Анда калкты тейлеген бөлүмдөрдүн кызматкерлеринен баштап, кызматтын жетекчилигине чейин жоопко тартыш керек документтерин мыйзамсыз кабыл алгандыгы үчүн. Кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору экинчи окууда жалпы жыйында каралды. Демилгечи депутаттардын бири Сүйүнбек Өмүрзаков документтин максатына токтолду. Ошондой эле тергөөсү токтотулган жазык иштери боюнча издөөдө жүргөн айыпкерлерге карата атайын тергөө аракеттерин жүргүзүүнүн тартибин жөнгө салуу бөлүгүндөгү укуктук боштуктарды жоюу максатында иштелип чыккан. Тергөө иштери башталганда алгачкы инстанциядагы сот иштерине катышып, кийин изин суутуп качып кеткендер тажрыйбада өтө көп кездешет. Кылмышка шектүүлөр арасында өздүгүн жаап жашырып паспорттогу аты жөнүн өзгөртүп алгандар да жок эмес. Комитет аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоо берүүңүздөрдү сунуштайт. Эми мыйзам долбоорунун жардамы менен тергөөнүн талаптары күчөтүлүп, боштуктарга жол берилбейт. Издөөдөгү адамды толугу менен артынан кадамын көзөмөлдөп, жашыруун аңдууга укук берилүүдө. Талкуу учурунда депутат Эльвира Сурабалдиева бул өзгөртүүлөр ишке ашуусу үчүн мамлекетте ресурстар жетиштүүбү деген суроону кабыргасынан койду. Биздин МВДде укук органдарында мен билем киберкоопсуздук боюнча алар көп жылдан бери иштеп келет. Ички иштер министрлигинде ошо атайын департамент түзүлдү эле. Ошол жакта каражаттар жетиштүүбү? Рахмат, урматтуу Жылгарбек, мына азыр кезде сиз айткандай бизде деген управление ачылган. Ошо управлениянын кызматкерлеринин баардыгын биринчи бул маселе болгон окутуу. Ошо кызматкерлерди биздин мамлекеттен, чет өлкө мамлекеттерден кызматкерлер атайын дайрыктан өткөрүп окутуп, азыр иштеп жатышат. Мурунку жылдары чет өлкөлүктөргө кылмышкерлерге паспорт сатылган учурлар катталган. Ал эми этникалык кыргыздар ошол эле учурда өзүнүн тарыхый мекенинин документи болгон паспортты ала албай убара. Кызмат мекемесинин мыйзамсыз талаптары үчүн азыркы учурда кыргыз жарандыгын алган көптөгөн этникалык кыргыздар кыргыз паспортун алуу үчүн өздөрүнүн мурунку мамлекетинин элчилигинин эшиктерин каккылап жүрүшөт. Эмне кыларын билбей. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккандан кийин алар Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналат. Анда эмне үчүн биздин жарандар кайра башка мамлекеттин элчилигине кайрылыш керек? Бул жерде мен логиканы көрбөй жатам да. Мыйзам долбооруна байланыштуу сандар да ачык айтылды. Өткөн жана быйылкы 12 айдын ичинде 4000ден ашуун кылмышка шектүүлөр тастыкталган. Анын ичинен 1500гө жакыны кармалган. Ал эми 2000ден ашууну дагы деле издөөдө жүрөт. Бул статистика коомчулукту жана эл өкүлдөрүн кооп тундурат. 12 айында 24-жылдын 4455 кылмышкер деп атат. Анын ичинен 1553 кармалыптыр дагы 2902 адам кармала элек деп атат да. Бул сиз эме эски оперсиз көп жылдан бери тажрыйбалуу адис катары сурайт элем да. Бул чоң көрсөткүчпү же? Эң туура суроону бердиңиз, тоготер жерин айттыңыз да мыйзам боюнча. Себеби ушул көп да булчу. Ошол көп кармай албай жүргөн себеби буларга ыкчам кызматкерлик уруксат берилген эмес, ушу боштук калып калганда мыйзамда. Биз азыр ошол боштукту жоюп ушу мыйзамды киргизип атабыз. Коомдук тартипти көзөмөлдөп келген системанын жетекчиси болуп туруп, жоопкерчиликтен качып кеткен мурунку министрлердин аракетин мыйзам бузуу деп баалагандар да болду. Жогоруда мен кесиптешим айтып кетти, Камил Абдразаков. Антты бузган адамдарды, тем более биздин өзөктүү тармакты кармап турган. Ушул биздин бирден бир тартипке чыгара турган министрликтен кармап турган адамдын бүт бардыгын тыштап коюп кетип калыш, бул үчүн кечирилгис жаза болуш керек. Именно Жунус Шариевтин наказание болуш керек. Акырында мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Мыйзам күчүнө кирсе, тергөө органдарынын ыйгарым укуктары кеңейтилип, шектүүлөрдү жашыруун аңдууга мыйзамдуу негиз болот. Ошондой эле бул өзгөртүү документ сатуу, кылмышкерлердин качып кетүүсү жана жоопкерчиликтен кутулуу фактылары менен күрөшүүгө багытталган.